Barыңыздарга салам урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен түстүү тасма берүүсү жана мен Айжамал Амангелди. Бүгүнкү чыгарылышыбызды көркөм чыгармачылыкка арнайбыз жана биздин таланттуу инсандарыбыз жөнүндө айтып беребиз. Бизди аягына чейин көрүңүздөр. 13 октябрда Mixtura арт фестивалинин алкагында Soros Кыргызстан фондунун колдоосу менен Арт Базар аттуу заманбап искусство көргөзмөсү ачылды. Графика, живопись, сүрөт, принттер жана объекттер. Бир күнү Медер Ахметов, Филипп Райхман жана Дарина Хыбы жазашты. Биз Хыбы жөнүндө билдик. Ушинтип өзгөчө иш-чаранын анын дем берүүчүлөрү жана уюштуруучулары искусство базарынын кире беришиндеги плакаттардын бирине жазышты. Борбордук Азиядагы заманбап искусствону сатуу жана сатып алуу үчүн онлайн платформа катары түзүлгөн. Хыбы бир жыл мурун карантин мезгилинде 2020 жылдын апрель айында искусство коомчулугун өз ара колдоо форматы катары пайда болгон. Хыбы Facebook тобунда Борбордук Азиянын бардык өлкөлөрүнүн 3000ге жакын адам, сүрөтчүлөр, ошондой эле дүйнөнүн ар тарабынан заманбап искусствого кызыккан коллекционерлер катышууда. Бул платформа биринчи жолу Москвада пайда болгон. Эл бизди сүрөтчүлөрдү кошо башташты. Борбор Азия платформасын жасайлы деп ойлодук. Биздин платформа ушундайча түзүлдү. Бизде эң ийгиликтүү платформалардын бири түзүлдү деп эсептейм. Анткени көптөгөн сүрөтчүлөр байланышты. Бул чыгармаларды сатуу гана эмес, ошондой эле сүрөтчүлөрдү бири-бири менен тааныштырат. Орто Азиянын көптөгөн сүрөтчүлөрү өзгөчө эч кимди тааныбаган жаш сүрөтчүлөр таанышышат. Заманбап искусство обочолонгон. Сайт ачык. Бул сүрөтчүлөр коомчулугуна кирүү мүмкүнчүлүгүн берет. Бул жагынан алып караганда абдан жакшы платформа чыкты деп ойлойм. Арт Базар эс иштеринин азыркы искусство стилинде тартуулаган ондогон авторлор. Эч кандай чектөөлөр жок. Арт Базар же заманбап искусство көргөзмөсү быйыл борбордо биринчи жолу эмес. Бирок 2021 жылы бул искусство фестивали Soros Кыргызстан фондунун колдоосу менен Mixtura долбоорунун алкагында өткөрүлөт. Mixtura аталышы албетте өзгөчө жана сонун. Название появилось. Идея биздин өлкөдө маданияттардын көп түрдүүлүгүн көрсөтүү болчу. Бул маданияттардын аралашмасы болгондуктан Mixtura аталышын ойлоп таптык. Mixtura бул чыдамсыздык үчүн дары катары. Биз адамдар бири-бирин кабыл алышын, ар башка пикирлерди кабыл алышын жактайбыз. Панацея и лекарство. Азырынча биз көргөзмөнү кыдырып, заманбап искусстводон шыктануу улантып жатабыз. Мисалы, бул фарштан жасалган көркөм объект. Көргөзмөдө графика, живопись, фотография басып чыгаруу жана башка объектилер коюлган. Көркөм объектинин ар бир сүрөтүн карап, туруп ойлонуш керек. Привлекла там одна картина вот там. Мен эки баш, две головы деген сүрөт кызыктырды. Мен ага алыстан жакындап, өзүмдүн форматына чечмелеп, анын сүрөтчү менен сүйлөшкөндө бир аз башкача болуп чыкты. Бирок мааниси жалпы эле. Билесизби, бул сүрөттө жада калса, искусство менен жабылган саясий манифест бар. Кээде өзүңө жакпаган саясий нерселер жөнүндө сүйлөшүүгө коопсуз сезилбесең да, искусство бул жөнүндө образ түрүндө сүйлөшүүгө мүмкүндүк берет. Ушуну менен искусство сонун. Этого искусства и заключается. Очень нравится, мне нравится. Мага абдан жакты. Мен бул жерден көргөн кээ бир абдан белгилүү чоң сүрөтчүлөрдүн ирониясын жактырдым. Наивке адамдардын умтулуусу жагат. Люди стремятся все больше к наиву. Мне очень нравится эта выставка, особенно... Мага бул көргөзмөдө абдан жагат, өзгөчө анын жаралышы. Карантинден кийин баары бириккени бири-бирин колдоонун маанилүүлүгүн түшүнүштү. Бул жерде бир гана кыргыз сүрөтчүлөрүнүн эмгектери эмес, Орто Азиянын сүрөтчүлөрүнүн иштери да тартууланып жатканына кубанычтамын. В одном месте стать сведомым. Очень хорошая выставка. Абдан жакшы көргөзмө. Мага жакты, анткени бул формалдуу эмес, иштеген адамдардын формалдуу эмес көргөзмөсү. Борбордук Азиянын пластикалык искусствонун бирдиктүү мейкиндигин сактай алышты. Пространство
пластических искусств, именно центральной Азии. Мне лично чего очень сильно не хватает. Мен заманбап искусствоға жақсы көзқараштамын. Көргөзмө сонун, анткени ал ар түрдүүлүктү көрсөтөт. Жеке мен бул маданий көп түрдүүлүктү сагынам. Анткени эмнегедир баарыбыз капсуланын ичиндеги дейбиз. Показывает, что культура бывает разная. Мындай көргөзмө маданияттын ар түрдүүлүгүн көрсөтөт. Модернизм чындыгында 150 жыл мурун пайда болгон. Бүгүнкү күндө классиктер болуп эсептелген сүрөтчүлөр Пикассо, Матисс, Гоген модернисттер болушкан. Алардын кыймылы негизинен салттуу жана байыркы прикладдык искусствонун объектилерине шыктандырылса да, бир убакта чуулгандуу жана революциялык деп эсептелген. Фелипе Галин да байыркы маданияттын модернизмге тийгизген таасири жөнүндө кеңири айтып берет. Модернизм термини чындыгында бул тенденция 150 жыл мурун пайда болгон. Жана бүгүнкү күндө классикада эсептелген сүрөтчүлөр, мисалы Пикассо, Матисс, Гоген ага таандык болушкан. Кызык жери, алар түптөгөн кыймыл салттуу жана байыркы маданияттардын объектилеринен шыктандырылса да, бир кезде революциялык, атүгүл чуулгандуу деп эсептелген. Кайра жаралуу доорунан бери европалык искусствонун алдыңкы багыттары кадимки образга жана классикалык канондорду сактоого таянышкан. Бирок 19-кылымдын аягында өзгөрүүлөр башталган. Ван Гог жана Сезанн сыяктуу сүрөтчүлөр салттуу живопистин чегин ачты. Принципиалдуу жана стилди түзүүгө умтулган кыймыл түзүлдү. Алардын бири батыш маданиятынан тышкары чыгармачылык изденүү болгон. Мисалы, 1890-жылдары Поль Гоген Таитиге көчүп барган. Ал аралдын элинин жаратылышынан жана маданиятынан шыктанып, европалык жана полинезиялык мотивдерди бириктирген чыгармаларды жараткан. Башкалары ислам маданиятына кайрылышкан. Бирок эң чоң илхам Кара Африкадан келген. Европа империялары Африкага тереңдеген сайын жергиликтүү маданияттардын эстеликтери музейлерге жана жеке коллекцияларга түшүп калган. Ошондой коллекционерлердин бири Анри Матисс болгон. Бир күнү ал досу Пикассога Кот-д'Ивуардан келген дан уруусу жасаган ритуалдык масканы көрсөттү. Бул маска Пикассонун кызыгуусун ойготуп, 1907 жылы Париждеги Тракадеро этнографиялык музейине алып барган. Музей колониялык басып алуунун жемиштерин сактап, эң жөнөкөй түстөр жана материалдар менен жасалган африкалык искусствонун коллекциясы менен мактанган. Анын ичинде фигуралар жана жыгач маскалар. Музейге баруу Пикассо үчүн ачылыш болду. Ал африкалык маскалар бардык сүрөттүн маанисин камтыганын айткан. Ал учурда сүрөтчү кийинчерээк кубизм деп атала турган стилде 5 жылаңач аялдын сүрөтүн тартуунун үстүндө иштеп жаткан. Алардын үчөөнүн жүзү байыркы ибериялык искусствонун типтүү өзгөчөлүктөрүнө ээ. Бул бизди Пикассонун испандык тегине шилтемей кылат. Бирок оң жактагы экөөнүн беттери африкалык маскаларды эскертет. 1907 жылы жүздөгөн эскиздердин жана изилдөөлөрдүн натыйжасында жаралган Авиньондун кыздары сүрөтү мурунку искусствонун көптөгөн өкүлчүлүктөрүн бузуп, 20-кылымдын биринчи чыныгы шедеври болуп эсептелет. Живопись катаалда, абстрактууда бурмаланган, бирок геометриялык жактан так, жаңы формалар, түстөр жана маанилер менен жаңы чыгармачылык тилди сунуш кылган. Сүрөт жаралгандан дээрлик 10 жыл өткөндөн кийин биринчи жолу көргөзмөгө коюлганда авангарддык ыкмалар жаркыраган. Көрүүчүлөр таң калышкан, сынчылар аны адепсиз деп жарыялашкан. Жада калса Пикассонун достору бир эле убакта таң калышып, таарынышып жана анын текебердигине суктанышкан. Көп өтпөй анын жолун башка артисттер да улантышты. Париждеги Константин Бранкузи, Амедео Модильяни, ошондой эле немис экспрессионисттери өз иштеринде африкалык культуранын эстетикасына таянышкан. Кээ бирлери илхам үчүн башка континенттерге кайрылышкан. Британ скульптору Генри Муранын жарым абстрактуу колодон жасалган көптөгөн эмгектери майя элдеринин бири болгон Тольтектердин жантайган статуясынын бир түрү Чак Моолдун сүрөттөрүнө негизделген. Колумбияга чейинки искусствода Джозеф Альверске негизги таасирин тийгизген. Ал аянттын даңкы үчүн аттуу геометриялык фигуралардын сериясы сыяктуу бир катар композицияларды жараткан. Ал Мексикага тез-тез барганда таанышкан пирамидалардан жана элдик искусстводан шыктанган. Байыркы маданияттардын таасири
искусство тарыхындагы эң революциячыл тенденциялардын бирине түрткү болгон. Бирок модернисттер өздөрү примитивдүү деп эсептеген элдерден идеяларды тартып алып, пайда көргөн изилдөөчүлөрбү же конкистаторлорбу? Бул сыяктуу маселелер кылдаттык менен текшерүүнү талап кылат. Анткени сүрөтчүлөр искусствонун нормаларын кайра карап чыгууну улантууда. Мүмкүн жакында модернизмдин тайманбас жаңычылдыгы күтүлбөгөн жаңы булактан шыктанган жаш муундун пионерлери тарабынан жок кылынган салтка айланат. Кыргызстандын түстүү тарыхый сүрөттөрүнүн көргөзмөсү. Автору Эмиль Тилеков. Тарыхый түстөр деген эмне жана түстү кантип туура тандаш керек? Сүрөтчү биз менен бул тууралуу бөлүштү. Эмин парк галереясында түстүү тарых көргөзмөсү өттү. Автору сүрөтчү Эмиль Тилеков. Бул фотоколоризация, башкача айтканда, тарыхый багытында монохромдук фотосүрөттөрдү түскө айландыруу. Эмиль Тилеков монохромдук тарыхый сүрөттөрдү түстүү жандандыруу менен алектенет. Иш графикалык редакторлордун жардамы менен ишке ашырылат. Тарыхый сүрөттөрдүн чыныгы түсү аларды тартуу дооруна сүңгүүгө мүмкүндүк берет. Биз сүрөтчү менен жолугуп, анын түйшүктүү эмгеги жана ак менен караны түскө эмне үчүн которуу керектигин сүйлөшүп келдик. Этнографией плотно я уже занимаюсь. Мен этнография менен 10-15 жылдай алектенип келем. Этнография элдин руханий жана материалдык маданиятын сүрөттөшү. Описание духовной и материальной культуры народа. Вот если кратко. Тарыхый тактыгын жоготпой палитраны кантип тапса болот? Здесь Бул жерде 12 чыгарма бар. Булар Сорос Кыргызстан фондунун календарына киргизилген сүрөттөр. Бул отчеттук көргөзмө. Негизи менин 200 эмгегим бар. Алар жарым фабрикаттар. Алар жарымы түстүү, акырындык менен аягына чейин жеткирем. Мен бир жумуштун үстүндө үзгүлтүксүз иштебейм. Анткени бул кызыксыз. Чындыгында бул эмгекти талап кылган процесс. Үзгүлтүксүз алектенгенде 3-7 күн кетириш керек. Эгерде сиз тынымсыз иштесеңиз, көзүңүз абдан чарчайт. Мен бир аздан иштейм. трудоемкий процесс. Вот чистого времени может быть 3 дня. Сиз түстү кантип тандайсыз? Цвет, в общем-то... Бул жерде айырмалоо абдан маанилүү. Анткени сүрөттү түстүү кылуу көркөмдүк жана тарыхый болот. Көркөмдүк багытта сиз аны каалагандай кылып боейсуз. Тарыхый багытта булактарды так изилдөө керек. Мен тарыхый багытта иштейм. Костюмдар тиричилик буюмдардан изилдеш керек. Курчап турганын баарын билиш керек. Алар ар кандай жарык шарттарында кандай көрүнөрүн билишиңиз керек. Күн ачык болгондо, булуттуу аба ырайында тарыхый колорит менен алектенген адам байкагыч болуш керек. Визуалдык тажрыйба болуш керек. Ошондо сиз туура түстөргө боюйсуз. Алар менден көйнөк так ушундай түстө экенин кайдан билесиң деп сурашат. Мен ар дайым түстүү сүрөттөрдү кандайдыр бир деңгээлде ката бар деп айтам. Мисалы, эмне үчүн көйнөк кызыл? Анткени Клавдия Ивановна Никипиянын айтымында кыздар турмушка чыга электе көбүнчө кызыл түстөгү көйнөк кийишет. Ал учурда колдорунда эмне болсо, эмнени алмаштыра алса, кандай көйнөк сатып алса ошону кийишчү эле. Албетте, кызылдын ар кандай тондордогу кийимдер болгон. Ошондой эле сөзсүз монохроматтуу эмес. Гүлдөр, сызыктар жана башкалар менен козголушу мүмкүн. Бул күмүш, зер буюмдары. Кыздар ак жолук салынчу эмес. Ал турмушка чыккан аялдар үчүн. Кыздар кызыл түстөгү жолуктарды кийишкен. Это могло в цветочек, в полоску и так далее. Тарыхты сүрөттөр аркылуу көрүп, өзүбүз да аны жаратсак болот. Кийинки видеодо макияж жана кийим аркылуу кыргыз аял сулуулугунун тарыхы чагылдырылат. Жандырым тапты жазын, ушутап сенин жашооң. Келечек бизге табышмак, мен өмүрдүн бутагы. Жандырым тапты жазын, ушутап
келечек бизге табышмак мен өмүрдүн ботагы жөн эле акпайт суулар жөндөн жөн учпайт куштар кобулушпар укмуштай жөн эле акпайт суулар жөндөн жөн учпайт куштар кобулушпар укмуштай Biri melgen kirpikten bir atılgan dilekten bütüne canım yeter Bir melgen kirpikten bir atılgan dilekten bütüne canım yeter Алми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу үрдестени тартуулайбыз. Бул ыр маанайыңызды көтөрүп, сиздерге позитивдүү таасир этет деп үмүттөнөбүз. Жалган ушул бул өмүргө барыбыз жаралдык адам ата ол бенеден дүйнөгө тарадык бизге кымбат ат эне биз бир туугандарыбыз атадан алтоо болсок дагы бул дүйнөдө жалгызбыз журулушуп жер бетине кара топуракпыз кара топуракпыз жашообу канча күнө жашырып алам жаңырып кадам 50 жылда эл жаңырып өзгөрсө адам өтсө дагы жер бетинен нечендеген заман эскирбеген эзелтеден кара топурак жер кара топурак жер жерде өмүр бүтпөс аккандайра жараларыбыз кайра кайра эки дүйнө эгиз болгон кара топурак жер кара топурак
Ушундай нотада көркөм чыгармачылыкка арналган чыгарылышыбыз аягына келди. Сиздер үчүн берүүбүздү пайдалуу жана кызыктуу кылганга ар дайым аракет кылабыз. Айжамал Мангелди түстүү тасма берүүсү. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.